Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli do'stlar, sabaqlarimiz to'g'antamiz. Jin jana shaytonlar olami. Бұл masalada jin jana shaytonlardan to'siluvchi, qo'rg'onuvchi yo'llarni o'rganib o'tamiz. Ошол masalada cho'ng bir masalaga keldik. Bu zikr masalasi. O'sha zikr masalasida to'xtaluvchi bugun hadislar. Hadis Al-Harith Al-Ashari'den gelip rivayet kılat bu hadiste İbn Huzeyma Ошол hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, uzun hadis. Ошол керектүү жерин эгер айтсак, Peygamber айтат, мен силерди Аллахты көп эстөөгө буйруйм дейт, көп зикир кылууга. Себеп дегенде, көп зикир кылган пенденин мисалы дейт, артынан душман түшкөн кишидей дейт. Ошол душмандан качып отуруп, бир бекем чепке бир коргонго келип, ошол душмандан, ошол коргондун себеби менен өзүн сактап калат дейт, тосот дейт. Дал ушундай эле пенде шайтандан ийгилик таппайт, бир гана Аллахты эстөө менен, зикир менен гана табат деген пайгамбарыбыз. Мындайча айтканда, пенде дайыма зикир кылуу менен шайтандан ийгилик табат, шайтандан коргона алат деген сөз. Бирок хадисте, асарда имам Ат-Тобари риваят кылат, Ибн Аббастан асар келет. Ошол асарда айтат Ибн Аббас, шайтан адам баласынын жүрөгүн күзөп турат. Жана качан адам баласы унутуп коюп же кабилетте калса, ошол замат васваса кылат, азгырат, жаманга азгырат, жана Аллахты зикир кылдырбайт деген сөз. Эгерде Аллахты эстегенде, зикир кылганда дейт, шайтан качат дейт ошол замат. Негизи ушул бир эле пайда, шайтандан тосулуу пайдасы, тилди зикирсиз калтырбаганга кишини түртүш керек. Бирок алымдар бул зикирдин 100дөн көп пайдасын айтышат. Пайдасы өтө көп. Ошон үчүн зикирди, тилди зикир менен кургатпаш керек деген сөз. Дайыма пенде зикир менен жүрсө, жин шайтандар келе албайт деген сөз. Дагы бир хадисте, имам Абу Дауд риваят кылган хадисте, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абдуллах ибн Амрдан келет хадис, эки сыпат бар дейт. Эгерде мусулман пенде ошол нерседе дайымдуу болуп, ошол нерсени жасап жүрсө, бейишке келет. Бул сыпаттар, бул иштер жеңил, бирок буну жасагандар өтө аз дейт. Биринчиси, Пайгамбарыбыз айтат, ар бир намаздан кийин 10 жолу Субханаллах, 10 жолу Альхамдулиллах, 10 жолу Аллаху акбарды айтса дейт. Ар бир фарз намазда деген маселе келип чыгат бул жерде. Ошондо бул 10 жолу айтуу дейт ар бир намазда. Тилде 150 жолу айтуу болуп эсептелет. Ал эми таразада 1,5 миң болот дейт. Кандайча 150 болот? Ар бир намазда ошол 30 жолу болот атат. 5'те 30'га көбөйтсөк 150 болот. Ал эми Аллахтын астында кеминде ар бир соопко, эгер ихлас болуп айтылган болсо, кеминде 10го көбөйтүлөт. 10 соопко. Ошондо 1,5 миң болот Аллахтын астында таразада. Андан кийин бул биринчи сыпат. Экинчи сыпат, Пайгамбарыбыз айтат, жатаарда 34 жолу Аллаху акбарды айтса, 33 жолу Субханаллахты айтса, жана 33 жолу Альхамдулиллахты айтса, бул тилде 100 жолу болот дейт Пайгамбарыбыз. Ал эми таразада кыямат күнү 1000 жолу болот дейт. Анан ошол риваят кылган Абдуллах ибн Амр айтат, Пайгамбарыбыз ошол нерселерди айтып атканда дейт, ошол зикирлерди айтат, яқудуха би ядихи дейт. Пайгамбарыбыз колу менен ошол зикирлерди санап атты дейт. Бул жерде бир дагы бир маселе келип чыгат. Ошо зикирди кол менен кылган жакшыраак деген сөз. Себеп дегенде, кыямат күнү бул манжалар
Аллахтын астында күбөлүк беришет. Мындайча айтканда, Аллахым, ошол пендең ушул биз менен сени зикир кылчу деп. Кийин сахабалар айтышат, Аллахтын элчиси, кандайча бул эки иш жеңил, бирок жасагандар аз дейт, ушу жеңилдигине карабай. Эмне үчүн аз дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам себебин айткан, силердин бириңерге шайтан келет деген. Шайтан келет жатардын астында, жана жатканга түрдөп, уктап калганга ошол нерсени айттырбай дейт. Жана ар бириңердин намазыңарга келет дейт. Намаз бүткөндөн кийин эле бир кажетти эске салып, ошону менен шугулдандырып, зикирди айттырбай тургузуп кетет дейт. Негизи ошол демек шайтан пендени Аллахты эстөөдөн, зикирден тосот, жана бөлөк дүнүйө бир иштер менен шугулдандырат. Ушул нерсе ага абдан жакпагандыгы үчүн. Дайыма айтабыз, бул зикир пендени кооруйт шайтандан. Эң негизги бир жакшылыктарынан. Дайыма зикир менен жүргөн киши кайсы ишти кылбасын, шайтан буга келиш өтө кыйын болот. Бул тосук болот. Көрүнбөгөн тосук болот, Аллахтан болгон. Ушул чекитте токтоп турабыз. Бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз, жаттоочу дуабыз. Бул дуа эгер кимге бирөө баракаллоху фик деп айтса, эмне деп жооп бериш керек? Хадис имам Насаи риваят кылат Айша энебизден. Айша энебиз айтат, күндөрдүн биринде пайгамбарыбызга бир койду белек кылышты дейт. Анан пайгамбарыбыз мага айтты дейт, бул койду бөлүп таратып ий депчи. Туугандарга, олобу, кошуналарга, кыскасы таратып ий деди дейт. Анан тараткандан кийин жанакы кызматчы келгенде таратып туруп, Айша энебиз сурайт, сен ошол жанакы этти бергенде сага эмне деп айтышты дейт. Дегенде кызматчы айтат, баракаллоху фикум деп айтты дейт. Аллах Тааланын берекеси силерге болсун деп дуа кылды да. Баракаллоху фикум, силерге Аллахтын берекеси болсун деген дуа. Ошондо Айша энебиз айтты дейт, ва фихим баракаллоху деп айтты дейт. Ва фихим баракаллоху, аларга дагы Аллахтын берекеси болсун деп айтты дейт. Бул Айша энебиздин баягы динди түшүнгөн бир зиректигинен ошону менен бирге жанакы берген эттин соогун сактап калды деген сөз да. Себеп дегенде бир жакшылык кылды, алар тиги дуаны айтып да жакшылык кылып тең болуп калышы ыктымал эле, бирок ал дагы ошол нерсени каалап дуаны айткан үчүн жанакы берген белектин эмесин, соогун Айша энебиз сактап калды. Ошол үчүн эгерде кимде ким бир нерсени жасаган болсо, ага эгер бирөө баракаллоху фика десе, Аллахтын берекеси ага болсун десе, жооп ва фика баракаллоху деш керек. Сага дагы Аллахтын берекеси болсун деш керек. Аллахтын берекеси болсун баарыбызга. Кайсы жерде болбойлу. Аллах Таала бизди мубарак кылсын. Иса алейхиссаламдын сөзүн келтирет Аллах Таала. Астаизу билlah ва жаалани мубаракан айнама кунту дейт. Иса алейхиссалам Куранда. Жана Аллах Таала мени мубарак, берекелүү кылып койду дейт. Мен кайсы жерде болбойн дейт. Ошонун тафсиринде береке деген сөздүн маанисинин эң негизги мааниси алымдар айткан жакшылыкка үйрөтүүчү кылып койду деген. Мындайча айтканда, Иса алейхиссаламды кайсы жерге барбасын жакшылыкка үйрөтүүчү кылып койгон. Жакшылыкка мугалим кылып койгон, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарган деген сөз. Ошон үчүн акыйкаттагы чыныгы береке бул эгерде Аллах Таала сени жакшылыкка себеп кылып койсо. Аллах Таала баарыбызды жакшылыкка себеп кылып берекесин берсин. Жана жин шайтандардын зыяндарын бизден арылтсын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.